Кыргыз өлкөсүндө Япония сааттарын сунуштап келген дүйнөлүк рыноктун лидерлеринин бири Casio бренди кезектеги иш чарасын өткөрдү. Ага компания өкүлдөрү, соода тармагындагы сатуучулар жана жеке ишкерлер катышышты. Анда компаниянын акыркы жаңы чыккан кол сааттары тааныштырылып, өзгөчөлүктөрү айтылды. Today, we will introduce Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты компания менен кызматташып келген кызматкерлерге жаңылыктарды сунуштоо жана жакындан таанышып бирге иштешүү. Азыр чоң экран аркылуу алдыда боло турчу жана бүгүнкү күндө актуалдуу болуп жаткан аксессуарлар тууралуу кенен тааныштырабыз. Бул аркылуу биз өзүбүзгө кардар топтой алабыз деген үмүттөбүз. we can increase the Casio fund. Жогорудагы сааттарды завод 2 жылдык кепилдиги жана ыкчам жеткирүү кызматы менен сунуштайт. Аксессуардын өзгөчөлүгү: кадам эсептегичи, секунда өлчөгүчү, календары, ойготкучу, чечилүүчү боосу, соккуга туруктуу айнеги, чаң жана нымдан сактагычы, экранды жарыктандыргычы сыяктуу артыкчылыктарында. На самом деле мы проделали очень сложный путь. Биздин компания үчүн дүйнөлүк брендке чыгуу оңой болгон жок. Көптөгөн аракеттерди кылуу менен гана ишке ашты. Ошол жылдын аралыгында Кыргызстандын рыногунда да өз салымыбызды коштук десем болот. 10 жылдан бери биздин өндүрүмдү колдонуп келген кардарларды кайдыгер калтырбай келе жатабыз деген ойдомун. Нам хотелось донести до каждого жителя, что есть такой бренд, как Casio. Эркектерге сааттын классикалык түрлөрү сунушталса, ал эми аялдар үчүн кылдат көркөмдөлүп жасалган сааттар сунушталууда. Жаштар тарабынан көбүнчө ачык түстөгү спорттук модельдерге суроо талап жогору экени белгилүү болду. От других брендов мы отличаемся. Биз тейлөө багыты аркылуу башка брендтерден айырмаландык. Анткени кол сааттардын кубаттагычын бекер алмаштырып, боолорду кыскартып же узартып берүүдө акысыз жүрөт. Негизинен Япония бренди өзүңүздөр билгендей сапаттуу жана туруктуу болуп эсептелинет. Кардарлардын сунушу менен өлкөнүн аймактарына дагы өзүбүздүн филиалдарыбызды ачуу пландарыбыз бар. Сила, это носкость. Белгилей кетсек, компания Япония өлкөсүндө 1946-жылы түптөлүп, Кыргызстанда 4 жылдан бери кардар топтоп, соода рыногунда өз ордун табууга жетишкен. Алтынай Жайдылдаева, Бексултан Мурадилов, СТВ.